Криминалдык чөйрөдө Алтуха кайманаты бар уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Алтынбек Ибраимов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин кызматкерлери тарабынан кармалды. Ал кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн алкагында колго түшүрүлгөн. Атайын кызмат анын тиешеси бар делген кылмыш иштери боюнча тергөө амалдарын жүргүзүп жатканын билдирди. 2 күн мурда эле Крим авторитет Алтынбек Ибраимов Ички иштер министрлигине чакыртылып, расмий эскертүү берилген. Аталган органдын басма сөз кызматы билдиргендей, профилактикалык иштер жүргүзүлгөн соң бошотулган. Преступным мере кем ты являешься? В вашем понятиях. Кем меня Алтуха зовут, Алтуха являюсь. Алтуха, да? Алтуха, я тебе одно слово скажу. Может, ты в будущем кем-то хочешь стать в преступном мире. Я слышал, что ты хочешь стать вором в законе. Но просто одно надо запомнить, да? Одну вещь надо запомнить. В будущем в Кыргызстане будет борьба с ОПГ. Тебе просто надо подумать над этим. Кыргызстан без ОПГ. Кримтөөлдөн сырткары Пакыр Калла кайманаты бар уюшкан кылмыштуу топтун дагы бир мүчөсү кармалганы айтылды. Ал Жалал Абад областынын Сузак районунда айылдашына бычак сайган деп шектелүүдө. Ал эми түндө Ош областынын Карагулжа районунда белгисиз жарандар 2 милиция кызматкерине кол салышты. Окуя саат 1ден өткөндө болду. Анда жашы жетелектер менен иштеген инспектор Нива үлгүсүндөгү автоунаасында отурганда белгисиз бирөө унаанын алдыңкы айнегине келип ок чыгарган. Тартип сакчынын 2 далысынын ортосуна чачма ок тийген. Окуя болгон жерге келген ыкчам иликтөө тоонада кылмышкер курал колдонгон. Анын айынан тергөөчү да далысына ок жеген. Тартип сакчы жанындагы табелдик куралынан кол салган адамга ок чыгарган менен кылмышкер окуя болгон жерден качып кетүүгө үлгүргөн. Кылмышкердин кол салуусунан жаракат алган 2 милиция кызматкери аймактык ооруканага окуя болгондон 20 мүнөткө жетпей жеткирилген. Экөөнө тең медициналык жардам берилген. Бирөөсүнүн денесиндеги чачма октор алынган, абалы канаттандыраарлык. Ал эми тергөөчүгө атылган ок 2 өпкөсүнө тең тийгендиктен Ош областык ооруканасына жеткирүүгө туура келген. Оң жак көкүрөк көңдөйдүн трубка коюлуп қан алынған, динамикада продолжающий кровотечение жоқ, операция состояниясына қарап чечилет. Пока азыр көзөмөлдүү болуп, тийиштүү жардамдарды, дары-дармектерди бардыгын алып жатат. Аталган факты кылмышка аракеттенүү жана адам өлтүрүү беренелери менен кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталган. Кылмышкерди кармоо үчүн Карагулжада кармоо операциясы жарыяланды. Тиешелүү жерлерге посттор орнотулуп, тартип сакчылар кылмышкерди түп көтөрүлө издешүүдө. Тилекке каршы кылмышкер окуя болгон жерден изин жашырууга үлгүрүп качып кеткен. Сотко чейин өндүрүш ачылып, учурда кылмыштын бетин ачуу жана кылмышкерди табуу боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Тартип сакчыларына ок аткан кылмышкер жалгызбы же канча шериги болгон азырынча такталууда. Учурда бир нече версия каралып жатыптыр. Алардын бири тартип сакчылардын кесибине байланыштуу кылмышкердин өч алуусу болушу мүмкүн. Ошондой эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү да болушу ыктымал деген божомолдор бар экен. Ал эми бүгүн таңзаарда Бишкекте май коючу жайга белгисиз бирөө кирип келип айнектерин жана ичиндеги буюмдарын талкалап салган. Жерине келген милициянын кайгылуу кызматы ээн башты кылган адамды кармап тергөөчүгө өткөрүп беришкен. Бул боюнча соттук өндүрүш иштери жүрүүдө. Ошондой эле бүгүн Бишкек шаардык криминалдык милициясы 2 адамды өлтүргөн кылмышкерди кармашканы кабарланды. Мурда соттолгон киши 2 январь күнү 73 жаштагы пенсионерди үйүнөн бычак менен сайып өлтүрүп, үйдүн эшигин бекитип качып кеткен. Тартип сакчылар аны кармаганда ал 3 ай мурда сокулукта дайынсыз жоголгон аялды да өлтүрүп, денесин тоого алып барып өрттөп жибергенин мойнуна алган. Мунун баарын акча үчүн жасаганын билдирген. Труп лежал на этом месте. С плиты я облил его растворителем, зажег спичку, он мгновенно вспыхнул. Я, не дожидаясь, я сел в свой автомобиль и уехал. Ошондой эле Бишкекте унаалардан кымбат баалуу буюмдарды уурдап жүргөн уюшкан кылмыштуу топ кармалды. Алар 4 болуп иштешип, ноябрдан бери эле 50дөн ашык автоунааны тонушкон.
УВД Первомайского района. 9 январ күнү 1 май райондук ички иштер башкармалыгына бир жаран арыз менен кайрылган. Анда ошол эле күнү болжол менен саат 19:00 Hyundai Solaris үлгүсүндөгү Киев көчөсүндө токтоп турган унааны ачып 1800 сом акчасы менен капчыгын, 13.000 сомдук сумкасын, дагы бир эркектин сумкасын, анын ичиндеги 5.000 сомдук электр устарасын уурдап из жашырып кетишкен. Издөө иш чараларын жүрүшүндө шаарда жаш жигиттерден турган туруктуу уюшкан кылмыштык топ иштеп жаткандыгы, алар жогорку технологиялык шаймандарды колдонуу менен автоунааларды ачып, жашыруун акча жана башка баалуу буюмдарды уурдап жүргөндүгү аныкталган. Анан биз интернет аркылуу пульт сатып алдык. Телеграм аркылуу Москвадан аларды $500, $1000 эки пульт сатып алганбыз. Андан кийин ошол пультту үйрөнүп алып, анан декабрдан баштап иштеп баштадык. Уже ноябрдын аяк ченинен баштап ушу күнгө чейин. Болжол менен 150-60 машинага кирдик, таксаны билбейм. Кылган кылмыштын ишин жашырып жүргөн аталган топтун мүчөлөрү учурда тергөө абагында отурат. Алардын башка кылмышка катыштыгы бар жогу иликтенүүдө. Рахат Жаныбекова, Диас Сакимбаев, НТС.